Атпай жұртқа салам айтып, белгілі қалемгер санжырачы Ахмат Қарбай уулунун Садыраке китебин окууну улантабыз. Кезекте Кыдыр даарган күн баяны. Жаздын жаркыраган жылуу күнү жаратылышты рахатка бөлөдү. 2 күндөн бери тынбай жааган жамгыр ак жаанга айланды. Суугу жок себелеген бул жаан жумадан жумага созулду. Жамгыр суусу улам-улам жерге сиңип, кыртышты калыңдатты. Сөөл жан жер бетине жайнап чыкты. Бүгүн көктүн ыраңы ачылып, жер жашылын чайнатып, жоогасын гүлүн төктү. Көлдүн кылаасынан мөңгүгө чейин томуктай аласы жок тегиз көрүндү. Ат ылаалап, айгыр кишенеп, желе керилер маал келди. Көктөмгө силкине конуп, кыш тоодон чыккан элдин аппак боз үйлөрү тигилип, эшиги түрүлө баштады. Мал багып, турмуш тиричилигин өткөргөн элге жаздын жакшы болушу бала күлкүсүндөй жүрөк жылытты. Садыр Каракулдун келгенден кийин бир күн өргүп, эртеси жанына эгембердини алып, 3 доонотудан тартып, Кызыл Саздын маңдайындагы Калмагашууга чейинки жердин жайлуу түзүн аралап, эртеңки көчүп келүүчү элдин конушун ылайыкташтырууга кеткен. Алиги жаан булар аттанган күндүн кечинде башталган. Садырдын агасы Балык элдин текестен бул жака келишин жактыруучу эмес. Кыш бою кабагын ачпай, Садырга нааразы болуп жүргөндө, жаздын мындай келиши, малдын кыштан аман чыгышы, темир аяз суусу жок, касиеттүү ысык көлдүн жылуулугу, жагымдуу абасы Балыктын кабагын ачты. Жаңы малданып келаткан Балыкка 100дөн ашык кой эчкисинин эгиз туушу жакшы төлгө, жышаан болуп көңүлү жайланды. Күндүн ачылышы менен койлорун козу улагы менен кошо айылдын өрдөшүндөгү 3 калмак төбөсүнө жайып чыкты. Көккө тойгон койлор 3 төбөгө асты жетип жетпей жуушай баштады. Теребел тынч, көл күзгүдөй тегиз көшүлүп жатат. Жерден чыккан буу күндүн нуруна чагылышып, күмүш буусун чачат. Чардактар ойкуп кайкып, көл жээгин саймалайт. Ак чабакты ар бири бирден илип, бири качып, экинчиси кууп, куш көңүлү куунак. Балык дөбөгө чыгып, айланага көз чаптырып, малын карап, жан баштап жаткысы келди. Уузга тойгон улак козу ээсинин бул пейилин түшүнгөнсүп, майда шыйрактарын бүктөп, энелеринин жанында жуушайт. Эртең бүгүн тууйбу деп турган, курсагы салаңдаган кула бээсин аяй теминип, дөңгө чыга бастырды. Кула бээ арткы бутун бир чуңкурга матырып алды. Чоочуган жылкы бар күчүн экинчи птасына оодарып, чуңкурга кирген бутун тарт деле бээнин экинчи буту дагы чуңкурга сайылды. Балык дагы чоочуду. Бээнин үстүнөн ыргып түшүп, тизгинин ооздукка орой кармап, бар күчүн сала өйдө сүйрөп, бээнин башын артка бурду. Карт бээ очорулуп, мөңкүп, секирип жатып чуңкурдан чыкты. Корккон жылкы денесин солкулдатып, этин тартып, кулагын жапырып, денесин бир топто барып жейди. Ушундан кийин гана Балык да эсин жийип, бээнин буту кирген чуңкурга назар салды. Төбөсү түшкөн көрбү деген ойго кетти. Чуңкур жер төлөө шекилдүү. Эки жакта дагы киши караны көрүнбөйт. Калыңдыгы бир кез келген топуракты колу менен оюп, бээнин буту кирген тешикти кеңейтти. Чуңкурдун ичи көрдөй караңгы, качанкы бир кан салыгы сыяктуу. Үңкүр чириген кийиз курумушу жыттанат. Оюктан чуңкурга бир аз күн шооласы кирген менен ичи көрүнбөдү. Үстүнө бир колтук көк шыра алжынды жулуп келип таштады да, бээсин жетелеп, жуушап жаткан кой эчкисин үйүнгөздөй жылдырып айдады. Ою уйгу туйгу, эмнеси болсо да бул чуңкурду Садыр келгенде чогуу көрүүнү чечти. Садыр 3 долонотуну мурда көргөн. 3 кой суунун башын, чоктал, кабырга, чырпыктынын үстүңкү бетин,
Торайгырдын ичин аралап көргөн эмес. Кызыл ойдогу кызыл чокунун башына чыгып, теребелге көз салды. Торайгырдын күн батыш тарабы күн өстүү келип, сала болуп керилип жатат. Чырпыкты кабырганын үстүңкү канаты саз, чокталдын үстү кенен, астында ысык көл чалкайт. Эзели кар көрбөгөн бул өрөөн жамгырга балкып, көгү көшүлөт. Башы экөрүктүгө, аягы кызыл саз, калмагашуу, кыямат, кар коого чейин эмне деген жер, эмне деген эл батат. Буюрса канат бутагыбыз жайылып, мал башыбыз өсөт экен деген жакшы ойго кетип, келер элинин жердер-жерине көзү толду. Тебетейин чекесин алып, көлдүн тескей бетине серип салды. Туура суу, коңур өлөң, семиз бел, айдын көлгө чейин көз чаптырды. Эмки шайлоодо тескейки саяктарды кыдыктардын болуштугунан бөлүп, көл аягын түгөл ээлөнү чечти. Нур дөөлөттүн саяктарды санга кошолу деген оюн дагы бир жолу бышыктады. Эгембердине карап, элиң эмнени көрбөдү? Атаң Шыкмамат атасы кабаны туткундап келгенде, энеңдин төркүндөрүнөн сөөгүн чыгарды. Жээнге жер жок бекен? Эми саягынын ар бири менден кой күтсө дагы жер жетет. Бул талаанын бетеге шыбагынын түбү сайын бирден козу жатат, деп сөзүн Эгембердиге кубануу менен айтты. Балык дөңдү карай бастырган 1,5 киши болсо, астынан тосо чыгып, жөнүн сурап, жок карагандын жообун мурда айтып, башка жолго салып, дөңдөгү чуңкурду кайтарып жүрдү. Садыр балыкты ажы тоскондой жол каратты. Балык Садырдын келиши менен кышы бою бир маал жемдеп жүргөн боз кашка иригине бата тиледи. Айыл апасын чакырып, аш аягын толтуруп, Жолболду уулунун сакалдууларын чакырды. Эртеси таң ата Садырдын суутка койгон атын агытып, кыш бою күчүн минип жүргөн Чормондун кара атын токуду. Эрте даярдаган кетмен күрөгүн кула бээнин канжыгасына байлап, Садырды ойготту. Кайда барабыз деген Садырдын суроосуна жооп берген жок. Жүрү бастыр, деди да астына жүрүп берди. Балык ылдамдай бастырып, сырдуу дөбөгө келип түштү. Чийдин кою чыккан сөңгөгүнө атын байлады да, Садырдын келишин күтпөй, кетменди алып, дөбөнүн калың топурагын челип ыргыта баштады. Бир жумадан бери Садырды күткөн ызасы болсо керек. Дөңдүн топурагын букадай челип, бат эле үстүнө жиш коюлган шырыктын бетин ачып жиберди. Садыр жай бастырып келип, атын балыктын атынын жанына байлап, эки жакты карабай, дөңдү казып жаткан агасынын жанына келди. Бул жерде эмне бар экен? Деди. Эмне бар экенин билсем, сени күтөмбү? Эмне болсо да, сени менен тең көрөйүн деп, сени күткөнүмө канча күн болду? Анжиянга мал айдап кеткенсип, айыл үйдө эмес болдуң го? Түш, кара, ичинде эмне бар экенин өзүң көр, деп үнүн бийик чыгарды. Уда өскөн ага ининин ортосундагы мындай сүйлөшүү боло берүүчү иш. Бул экөө андай эмес. Балыктын чапчаңдыгын Садырдын оор басырык мүнөзү жеңип, ичи ынтымактуу. Балык да улуусунуп, Садырга өйдө карачу эмес. Бир жолу үңкүрдүн сыры ичиндеги көзүнө элестеткен көп дүнүйө анын тынчын алды. Инисине үнүн катуу чыгарганына өкүнүп, бастай түштү. Садыр үңкүргө түштү. Ичи кенен экен, астына таш төшөлгөн. Арчанын бүрү муун-муунунан сындырылып, жыйылыптыр. Ортодо кийизге оролгон эки чоң таңгак жатат. Айланасында башка да топ таңгактар бар. Эмне бар экен? Эмнелер көрүнөт? Деп чыдамы кеткен балык үңкүргө өзү да секирип түштү. Белиндеги кездигин сууруп, оролгон кийиздин арканын кесип, бетин сыйра баштады. Кийиз катып, чирей баштаптыр. Биринчи оромун үзүп жулуп алып таштады. Экинчи орому анча кыйнаган жок. Арчадан жасалган сандык калай менен капталыптыр. Экөө тең үңкүрдүн үстүнө чыгышты. Оозун сандык чыккыдай кылып кеңейтип, балык байлана келген кыл аркан менен тартып сыртка чыгарышты.
Үңкүрдө 2 сандыктан башка да буюм тайым кыйыл экен. Садыр балыкты унаа менен белдүү балдардан алып келгин деп айылга жөнөттү. Карапа жез чара өңдүү идиш аяктарды сыртка чыгара баштады. Жез чараны көтөрүп үңкүрдөн башын чыгарганда анын кырында турган жылаң аяк, жылаң баш баланы көрдү. Садыр балага таң кала карап: бала, сен кимдин баласысың? Кимдин баласы болсоң да олжонун үстүнөн чыктың. Ал каалаганыңды ал, деди. Аке, мен бул олжоңдон албаймын. Ушул үңкүрдүн төрүндө кийизге оролгон кутуча бар. Ошол кутучанын ички орому Кытай жибеги. Мага ошол ороосун алып бериңиз, деди. Адам канчалык айкөл болсо да, мындайда адамдыгын кылат. Садыр балага анча назар салбай үңкүрдүн төрүнөн бала айткан кутучаны издей баштады. Кутуча табылбады. Бир демге буйдалып, үңкүрдүн жарыгынан башын чыгарып: бала, мен кутучаны таппадым. Билген жериңден өзүң түшүп алчы, деп үн салды. Караса баланын үнү түгөл, өзү жок. Садыр көрүп турган көзүнө ишенбеди. Бул укмушка чыдап тура албады. Үңкүрдөн секирип сыртка чыгып, бала турган дөңдүн кырын карады. Жаңы топуракка матырылган баланын изи бар, артка же алдыга кеткен башка из жок. Садыр өз башын өзү уруп алды да: мени Кудай урсачы. Жылаңач, кыдыр турбайбы? Өзүң түшүп кара деп, өзүн эмнеге үңкүргө түшүрбөдүм? Жок дегенде колун алып, коюраак бир дидарлашып калсамчы деп катуу өкүндү. Бир көргөн шумдугун эч кимге айтпады. Атына минди дагы балыктын келишин күтпөй өз үйүнө келип түштү. Көргөнүн жакшылыкка жооруп, үйгө келатып, бейназар улактан уккан бир сөз эсине түштү. Шапак заманы өтүп, балбай заманынын башталышы, жоокерчилик доордун бүтүшүндө саяк, белек урууларынан чыккан Чулум баатыр, Женек баатыр, Молдо баатыр, Нурдөөлөт баатыр, Өмүр баатыр, Балбай баатырлар баш болушуп, 41 найзакер азамат чогултуп, казак элине качандыр бир кеткен намаз үчүн жылкы тийип келүүгө аттанат. Иле дарыясынын өйүзүндөгү Райымбек байдын ыңкыган жылкысына тиет. Жылкычысы жок, кишини көрсө кийиктей качкан. Сан жылкыны көп кол туш-туштан тозуп, ала тоону көздөй сүрөт. Сүрдү жоонун астына түшкөн жылкы мелтиреп, кайдак каны билинбеген дайраны кечип, өйүзгө чыгат. Колдун теңи кайра барып, жылкы тийип келүүгө кетет. Колдун берки теңи көп жылкыны сүрүп, каркыранын суусунан өткөрүп, челек өрөөнүнө түшүрөт. Кайра баргандар дагы ол жолу кайтат. 3 күнгө созулган куугуну жок көп жылкы түрүлүп отуруп, кыргыз жерине өтөт. Аталган 6 баатыр келүүчү куугунчулардын жолун тосуп, каркыранын бир көйүзүнөн орун алып жатып калышат. Чабышууга ыңгайлуу бул жер мелтиреп түз. Аттардын ээр токуму, жоо жарагы камдалуу, туш-тушка кароол коюлган. Жан казандарда казы карта, жал чучук кайнайт. Кароолдон кабар келди. Иле тараптан жалгыз атчан каркыра суусун кечип, жылкы изи менен келатат. Артында кол көрүнбөйт. Жалгыз да, жалгыз болсо да сүрдүү, катуу келатат. Жалгыз болсо жайына койгула, артында дем болоор колу бар да. 3 күндөн бери бекер жатмак беле, дешти. Жалгыз атчан чыккан түтүндү багыттап белеске чыкты. Колунда найза, белинде айбалта, карууга кийген калкан, кийгени суот, чоңдугу Нурдөөлөттөй, балбайдай тууралжын, кең ийиндүү келишкен эр кебетеленет. Бейкам жаткан кишилерди көрүп, атына камчы басып, катуу келип токтоду. Ат тизгинин жыйып, ат үстүнөн кыйкырып салам айтты. Ой баатырлар, соогат, албан бугу бир тууганбыз. Атабыз башка болгон менен энебиз бир. Алсаңдар, өз малыңарды алып жаткан чыгарсыңар. Калың казак аман соо жатыр. Согушпайлык. Элдешелик десеңер, мынабу Нурдөөлөттү көрсөтө берип. Кара жигиттен башкаң бир чокорлук жан экенсиздер. Жекеге чыккыла. Жеңсең алган малыңарды алып кете бериңер. Алдырсаңар, осул жылкынын ишинде кулакашка айгыр бар. Сону үйрү менен бергиле. Баска доом жок.
dedi. Алты баатыр бири-бирин карап, аты жөнүң ким? Алды менен ошону айтчы, деди Балбай. Райымбек байдын уулу Бердикожо деген болом. Усу Балбай, сен эмессиңби? Атыңды уккан элем. Сен болсуң, атыңды миң. Найзаңды ал, кана, жекеге чык, деди. Балбай марал торуну жайдак минип, жарагын алып, нары бастырып, кенен ат колтугу кериле турган жерге барып, атынын башын кайрып, Бердикожо баатырды качырып сала берди. Эки кочкор сүзүшкөндөй катуу келип тийген Балбайдын найзасы ортосунан сынып, аттар көкүрөк итерип туруп калышты. Балбай найза көтөрүп, жана качырып сала берди. Бердикожо сол колун көтөрүп, токто Балбай баатыр, эмди экөөбүз кагышпай ак коелу? Башка баатырыңды чыгар. Аты минип даяр турган Жанек баатыр качырып сала берди. Экөөнүн беттешиши жанагыдан күөлү келип, Жанек аттан кулады. Намыстана түшкөн Чулум баатыр качырды. Бул кишинин дагы жолу болбоду. Бердикожо жай бастырып келип, кошунга түштү. Баары менен кол алышып учурашты. Астына табак тартылды. Бердикожо баатыр отуруп тамактанды. Кана Балбай баатыр, айылыңда усу сенден аскан баатыр бармы? Сону алдыр. Бир тамашачы кел айтууга сөз кылсын. Казак жылкысын кайда батырарын билбей жатыр. Мал табылар, бас аман болсун, деп тогото бербегенине Молдо баатыр арданып, белинен кылычын сууруду. Аны Балбай токтотуп койду. Сөз, кулагашка айгыр үйрү менен сиздики, деди да Балбай Өмүр баатырга киши жөнөттү. Анын ою боюнча 3 күндө айдалган жылкы көл бетине түшүп кеткен. Бердикожо баатырдын жолдугун берип, жоолашпай узатууну чечти. Булардын айылдан кетишин билсе, калмагыбы, жуңгарыбы, дагы башка алдуу жоо айылды чаап кетеби деген сактык үчүн Өмүр баатыр көлдө, элде калган. Барган киши Өмүр баатырды издеп таап, жоо кийимин кийгизип, жолун ызаттап, бул топко алып келди. Бердикожо баатыр Өмүрдү ордунан туруп барып, аттан түшүрүп, өзү отурган орунду көрсөтүп, орун да сиздики, жол да сиздики, көрдүм, баатыр экенсиң, колдогонуң меникинен алдуу экен, аман бол, кана, атты тарт, аттанайын, деди. Балбай токтотуп, Бердикожо баатыр, жол болсун, зарыга күтүп, Өмүр баатыр менен бир серпишпей кетсең, казак атанын арбагы сизге ыраазы болбос. Бул эмне кылганың, деди. Балбайым, баатырдын бедели бул отурган баарыбыздан күчтүү экен. Бул кишинин колдогону эркек жолборс. Мени ээрчигени ургачы болуп калды. Ону көрүп мерип жиберди. Ошол үчүн Өмүр баатыр менен беттешпедим. Өткөн күнү сен экинчи беттешүүгө аттанганыңда токтоттум. Сонун жөнү булай, сенин пириңди дөбөт көкжал каскыр жолдойт экен. Бөөрүнүн оозу кандуу. Сол колу беттешсек, же мен өлүп, же сен өлүп, бул окуянын арты кан менен бүтмөк. Мына бул кара жигиттин колдогону жылаңач кыдыр экен. Адам насили баарынан күчтүү. Адамдын көзүнөн коркпой турган арыстан болбойт. Бул баланын касиети баарыбыздан өйдө. Келечек усу жигиттики. Бул сөзүмдү жалган дебе. Чындыгын бул бала өз айтсын. Өзүнөн ук да, ишен, деди. Отургандар Нур Дөөлөттү карап калышты. Бул киши айткан сөзүнүн жөнү бар. Баягыда биз жалгыз арчанын коктусуна түнөгөндө, Матан экөөбүздү Каркыранын суусунун боюндагы казак айылынан бир кой алып келгиле деп жөнөткөнсүңөр. Атты Матанга карматып коюп, ыңкып жаткан калың кара койдун ичинен койругу кучак кызыл ирикти кармап жетелесем, маңдайымда жылаңач бала турат. Аке, бул койду кое бериңиз, дейт. Кое бердим, бала жок. Өзүм ишенбей, жана бир боз койду кармадым. Жаңкы бала маңдайыма келип дагы кое бериңиз, дейт. Кое бердим дагы. Силерге иттери сак айыл экен деп куру шылтуу айттык. Эмне экенин алигиче түшүнгөнүм жок. Мендеги сыр ушул, деди. Мына бул жигиттин колдогону кыдыр экенин өз оозунан уктуңар. Балбай баатыр кулакаш кайгырдын үйүрүн суй берме. Райымбектин калган малы жетишет. Эгер бу баланын жолу болбогондо, Олжо силерге буйрумак эмес, деди.
Ошол Нур Дөөлөткө кезиккен жылаңач кыдыр ушул деп билди Садыр ичинен. Астынан чыккан балыктын тобуна кезигип: «Баке, мен бул олжодон эч нерсе албаймын. Эмне болсо да маган угузбай, каалаган кисилериң менен өзүң ал. Үңкүрдүн төрүндө бир кутуча бар. Тапсаң ошол кутучанын жибек ороосу бар. Маган ошол ороосун бересиз», деп жанагы жылаңач баланын сөзүн кайталады. Дөбөдөгү сыр эч кимге айтылган жок. Эл балыктын ишинин оңолушун Садырдын шарапаты деп айтып жүрдү. Эмнеси болсо да Жолболду уулунун ирденишинин баш төлгөсү ушул болду. Садыр мал тегиз төлдөп эл жайлоого көчкөн кезде 5 ата кожоярды Кырчын, Эки ак сууга көчүрдү. Олжобай өз конушун чоң чырак буланга берди. Кичи ак суунун ичи Кырчын деп аталат. Ормон ортото койго бүтүн бугу, саяк, сарбагыш, моңолдор, солто урууларынын жүзбашы, миңбашыларын чакырып, өзүн өзү кан көтөрүп, Боронбайдын өмүрзагына кызын берип, Тагай атанын башын кошуп, араны жүрүп турган чакта кийген кийитим деп, ушул Кырчын жайлоосун тандап алган. Желе карагай, Куулган төр, Сүттү булак деген 3 суунун куймасы Үчөрөн, батыш тарабы Көкбел аталат. Аны ашып түшсө Чоң Ак суу, Ныша, Кара Кереге, Жети төр, Кулаган таш, Суук булак, Көлмө жайлоолоруна барып такалат. Башы көк ойрок менен туташат. Чыгыш тарабынан Көк дөбө, Кароол дөбө аркылуу көл бетине түшөт. Бул өрөөндүн кайсы суусун өрдөбөсүн жолоочу Челеке күнүн ашып түшө алат. Субай малын Кара Челеке, Саан малын көл бетине кыштатып, бул элдин малы жазга семиз чыгат. Суусар, сүлөсүн, мадыл, илбир сөңдүү, териси баалуу жаныбарлар, бугу, аркар, кулжа, эчки, теке, койчу деге. Көл өрөөнүндө канча жаныбар болсо, бул жерде бар. Нур Дөөлөттүн сөөгүн калкан ушул жерден алып кеткен. Бугулар буурага артып жиберген ормондун сөөгү да ушул конушка келип түшкөн. Ормондун букасы менен Калыгул букасы да ушул Кырчында сүзүшкөн. Нур Дөөлөттүн Буруучадан туулган Чолпон байынын сүннөт тою дал ушул жерде өткөн. Ошол тойго тигилген Нур Дөөлөттүн 120 баш, атагы 6 сан элге аңыз болгон Буруучанын боз үйүнүн чам карагы да ушул жерде көтөрүлгөн. Ормон өлгөндө 7 күн басылбаган өкүрүк чууга да ушул жер күбө болгон. Сөөк салынган оор табыт колдон колго алынып, жөө чубаган эл ушул жерден көл бетине түшкөн. Ормондун кунун кууган Сарыбагыштын калың колу да ушул конуштан аттанган. Мына бүгүн Садыр Саяктын 5 ата кожояр уругун ушул 3 суунун өйүнө жайыла кондурду. Талаага чачылган ак жумурткадай боз үйлөр жайнады. Аягы коюу калың мал. Нур Дөөлөткө Куран окутканы келаткан Шабдан Баатыр баштаган Сарыбагыштын жоондору Шамен, Үмөталы, Ботокан калың көчтүн үстүнөн чыкты. Садыр конокторду Нур Дөөлөттүн каралуу үйүнөн тоскону жанына итип айдалып, Кичөрүктөгө кетти. Солто, Торгой, Жунуш, Ырысменде, Дуураты, Кендирбай Нур Дөөлөттүн каралуу үйүндө эле. Өкүрүк алыстан чыкты. Кадимки кыргыз салты бооруна таяк алган 100чө киши каралуу үйдүн капшытында. Ал кездеги Бурууча менен Тыйындын жамакташканы. Кайралып Кырчын көк жонду, калың саяк эл конду. Кан төгүшкөн калың журт кайра эле минтип эл болду. Анда Тыйын көк ойрок беттеп эл конду. Көзүңдүн жашы сел болду. Көк кылыч алып баш кескен кечээки бугу Сарбагыш кегин жууп бүгүн эл болду. Бул саптарды улаган Бурууча. Кыртыштуу жерге гүл чыгат, жан досум деген үн чыгат. Күздөлсө досуң жаз келдиң, Үмөке ким катты сизди тумчулап. Дегенде Тыйын Сарыөзөн сайга гүл чыкпайт, күнөөкөр киши унчукпайт. Көм салып келгенби, көк толу неге унчукпайт? Десе Бурууча. Кан Шабдан келди каадайтып, калың журтун калдайтып. Десе Тыйын. О дүйнө кетти Нур Дөөлөт,
ордолуу элин саргайтып, ордосуна кошулбай, оюнун эми алгайтып. Ушундай маанидеги кошоктун арты тереңдеп, акын аял нарытан сөз козгой баштаганда, аны сезе койгон бурууча кошогун тып токтотту. Тыйын кошокчу да андан ары кошок зарын улаган жок. Нур дөөлөттү жоктоочулар үйгө киришти. Узун сүрө Куран окулду. Колдорго суу коюлуп, жаш чыккан көздөр сүртүлдү. Коноктордун эң улуусу Шамин кече ормон өлгөндө элчиликке барган Тилекматка ормондун куну үчүн Мураталы, Балбай, Боронбай, Алыбек Нур дөөлөттүн канын 1000 жылкы 40 кызга кесим айткан киши бүгүн минтип маңдайы тарып, жаак эти качып, сакалы сүттөй ак, бүрүшкөн чал. Анткени менен баскан турганы тың, дени сак. Ошол сол жагында отурган айтылуу Ботокан илгери ормон Иле дарыясынын боюна көчкөндө, көчкө мингендей ормондун жигиттерине 200 кула ат берген. Эти толук, белине кемир курчанган жоон киши бүгүн боголу бошогон карындай шалбырап, кең чепкени ийненен түшүп, сейрек сакалы сербейип карып калган. Береги Шабдандын өйдө жагында отурган көк ала сакал киши Үмүтаалы. Кезегинде айдаган таруусун чымчыктан коруш үчүн турумтай уялаган карагайды түбү менен көчүртүп, таруунун четине балапандаткан кадимки Үмүтаалы ушул. Бул чөлкөмдө Үмүтаалы бирөө гана болуш керек деп, атын Үмүтаалы койгон бирөөнүн жалгыз баласына атып салган. Ичи карасына тийсин деп, өз үйүн атып, көрөр көз токолунан айрылган. Бул топту Шабдан улам кайталап, киши жиберип жатып, Нур дөөлөткө Куран окутканы алып келген. Буларга Балбайдын жакын тууганы Моюттун Качыбеги 5-6 киши менен келип кошулду. Эки уруунун ортосундагы кагылышууда 2000ден ашык эр азаматтарынан эл ажыраган. Бүгүн аны унутушуп, Шабдан, Садыр, Качыбек баштаган эл уюткулары ушул жерде жүздөшүүдө. Шабдан буга чейин Садырды көргөн эмес экен. Көлдүк саяктарга белек нышанын бээсин сааган бир жылкычы болуш болуптур деп уккан. Тексиз жерден чыкса, чамасы деле ошончо болсо керек деп ойлогон. Ал азыр Садырдын сезгич сергектигине, сөз тапкыч чечендигине, ойго бай алысты көрө билгенине оюнда таң берип отурат. Эмне сүйлөсө да айткан сөзү орундуу. Табигат тартуулаган касиетинен дагы кабар алды. Кишилердин баары, кимиси болсо да бирин-бири түшүнүп отурушат. Бул кишилерге даярдалган табак астыга келди. Тамактан кийин эшикке чыгышып, Нур дөөлөттүн арбагына аталган малга бата беришти. Коноктор кайра киришкенде Шабдан Кыргыз-Кытай чыгарасы жөнүндө сөз болуп жатканын кеп салды. Эки тарап бири-бири менен келише албай, катуу тиреш чыгып, эки өлкө ортого комиссия чакырып, чыгара бекет орнотушаарын, ошол тартышка жарай турган кыргыз азаматын издештирип жатканын айтты. Бул ишке Шабдан Баатыр, сиз чакырылып барып калсаңыз, жер биздики деп талашка тике чыга аласызбы? Непаадан тартышка бара турган болсоңуз, биз өзүбүзчө мамлекет элек деп айта ала турган белгиңиз барбы? Бетиңизге кармап, кимдин тебетейин көргөзөр элеңиз. Караңгы калк, калың кыргыз сиздин бул иште жүргөнүңүздү, элдин камын көргөнүңүздү билер бекен? Билген күндө да элдин мойнуна оролгон орустун чалмасы сиздин үнүңүздү Кытайга угузбайт го. Жердин ээсин тапкыла деген падышанын сөзү өзүңүзгө кыйноо жаза эмеспи? Мейли орус элчиси болсун, мейли Кытай элчиси болсун, зулумдуктун, райымсыздыктын чоорун тартат. Аларга кандай далил келтирип жер талаша алабыз? Деп Садыр эң алгачкы сезимине илинген чоң суроону Шабдан Баатырга тике койду. Шабдан мындай чоң маселе жөнүндө кеп айтаарын күткөн эмес. Жөн гана сыпайылык иретинде. Эгер ошол комиссияга Непада сиз аралашып калсаңыз, ушул оюңузду ошол жерде айтарсыз, деп тим болду. Шабдан саяктын жөө болушунун башында зирек акыл, чоң түшүнүк бар экенин байкады. Курманжан датка менен кезигишкенде кыргыздын бүтүндүгү, ынтымагы, биримдиги жөнүндө арбын сөз болгон. Бул тар заманда колдоосу жок кыргыздын колунан эч нерсе келбесин билген. Билгенде эмне, тек гана ал ишке аралашкысы келген эмес.
Бул сапарда Садырдын суроосун жоопсуз калтырды. Жер чегин ажыратууга комиссия түзүлө турган болсо, ошол Садырды ошого кошууга ою кетти. Бул жерде Шабдан орус бийлигинин толук ишеничине кирип, кыргыз элинин баш манабы катары таанылып калган. Тигил Сарбагыштын кызыл тебетейлерине ээрчиткен дагы ошол бийликтин күчү болчу. Эрте мененки чайдан кийинки сөздө: Шабдан баатыр, мына жаныңыздагы Качыбек кадимки Мойтакенин насиле. Зарипбек султандан кийинки белек туугандарыңыздын ага султаны. Өткөндө мен жок элем. Кашына жыйындерин алдырып, түгөл саяктын жакшылары менен кеңешип, силерге кабар айттырган ушул киши. Мыйзам өзгөрдү. Бугу Сарыбагыш бир тууганбыз. Кек кууганды токтотолу. Өткөн кеткен кек, кун деген сөздөрдү унутушалы. Журттун төбөсүн бириктирели. Өлсөк топурак салышалы. Жакшылык жамандыгыбызга катышалы деп кеңеш айткан экен. Аны туура түшүнүп, мына бул агаңарды ээрчитип келип, баатырга Куран окуганыңарга чоң рахмат. Түгөл саяк ыраазы. Ылайык көрсөңөр, өткөн кеткен ич күптүлөрүбүздү айтышып алалы. Мына Ботокан аганын койнунда Алыбектин каны жатат. Качыбек мырзанын мойнунда Каранын каны кан, Ормондун куну бар. Үмүталы мырзанын мойнунда Жумгалдык, жазыксыз топ саяктын каны жатат. Качыбек баатыр, Шабдан баатыр. Силер ылайык көрсөңүздөр, ушул кектен аягын жумшарталы. Түшүнүп турасыздар, мыйзам өзгөрдү. Улам бири-бирибиздин колтугубузга суу бүркө берсек, Ботокемдин калың жылкысын эстей берсек, арабыз ачыла берет. Ал жылкынын семизи мууздалды, арыгы аңга түшүп өлдү. Адам өмүрүнүн арышы тар, аны билбейт экенбиз. Эми элдин тагдыры минтип, сиз менен бизге өттү. Элдин эрегишин тыйып, ээн баш балдарды жолго салганыбыз оң. Качыбек куда мына сиз деп келатканда, Садыриним ошондо кайда элең кокуй деп. Ботокан өкүрүп алды. Болду Ботоке, токтот заарыңды деп Шамен бакырып жиберди. Үмүталы унчуккан жок. Шабдан андан ары сөздү узарткысы келбеди. Качыбек да орошон ой толгоосун оозунан чыгарбады. Эртеси калкан Нур Дөөлөттүн олпогун Баатырдын табириги деп Үмүталынын үстүнө жапты. Астына кылычын кошо таштады. Шамен менен Ботоканга нооту чепкен кийгизди. Тигилбей калды деп Шабданын астына ийленген 6 илбирстин терисин таштады. Шабдан ордунан туруп, ийне жиби да сиздин өз колуңуздан чыксын деп, илбирстин терисин тетири карап отурган буруучанын тизесинин жанына өз колу менен сыпайы таштап койду. Коноктор ошол эле күнү Кырчындагы Калыгул бийдин илгерки конушундагы Чормондун айылына келип түшүштү. Кырчындын толуп турган кези. Кооз канат көпөлөктөр жыпар жыттуу жайнаган гүлдөрдүн биринен экинчисин тандап конуп, көз жоосун алат. Кичак суунун мөлтүр кашка суусунун шылдыры кулак жоосун кандырат. Үмүталы датка наамын алганда ат башынарынга ушул конуштан көчкөн. Элчиси элден деп атасы Ормон Үмүталыга энчи мал берген эмес. Кыргыздын башкы салтын кылып, ат чаап, улак тарттырып, кыз кууп, кыйла салтанат той берип, оолу Үмүталыны ушул конуштан узаткан. Бул жер Үмүталынын алтын казык мекен конушу. Азыр Үмүталынын кулагына атасынын күлкүсү угулуп, жан тери кысылып, бетин кан тээп, ичи ачышып турган чагы. Баягыда бугулар астына келгенде берген кунун алып, журтту кансыз сактап калса, Ормондун кандык даражасы дагы сакталып калмак. Эрте аттанган жолоочулар калың көчкө жолукту. Көч Бөлөкбай атанын балдарынын коюу көчү болчу. Шамен Үмүталыга тийишип: атанын малы балага мал болбойт деген рас го. Ушул конуштан тигил көт малдыга чейин жайылып жаткан Ормондун сан жылкысы гана, алышкан айгыр, кураттар көрүнбөйт. Ботокандын сур жылкыларынын токуму соолуду. Соо жаткан эл минтип байыды.
Түтүнү түрүлгөн эл ата конушуңду ээлеп тынды дей берди эле. Эй, шамен деп жарылып кетти Үмөталы. Ошондогу Орошонойдун ээси сен эмес белең? Мен атамды өлтүргөн элди өрттөсөм, сен өз элиңдин канын ичпедиң беле? Эми анын эмнесине актанып отурасың? Деп тартыша кетти. Шабдан ортого түшүп экөөнү тең тыйып койду. Кыш болуп, кашая суук жок. Жай болуп, катыра ысык жок. Бейиштин жышааны бар. Ысык көлдөн чыкпагыла балдар, деген Калыгулдун аманат сөзүн Шамен үн чыгара кайталады. Шабданга кайрылып, Үмөталы малынан ажыраса да, жеринен ажырабаса болот эле. Бул жерге көчүп келип жаткан саяктар арбын көрүндү. Бийлигиң барда жерди кайтарсаң боло, деди. Алиги саяк Садырды көндүрдү го. Ал тирүү турганда бул жерди кайтаруу менин колуман келбейт го. Бул жер түгүл, көлдүн тескей бетин дагы ээлегени турат. Күчкө салууга орус мыйзамы жол бербейт. Калган жер дагы жетишээр. Эми Үмөкөм экөөңдү эли ээрчибейт. Тынч калыңызчы, деди Шабдан. Сиздер жазуучу, санжырачы Акмат Карыбай уулунун Садыраке китебинен Кыдыр даарыган күн баянын уктуңуздар. Окуган Кипариса Сурахманова. Китептин уландысы кийинки чыгарылыштарда.